Грек-рим күрөшү боюнча Белград шаарында өткөн күч сынашкан балбандар бүгүнкү учурда Кыргызстанга азыркы тапта келе жатышат. Алардын арасында коло медаль алган Алтынбек Исмаилов да бар. Белгиге келсек, Акжол Махмутов жана Жолман Шаршембеков алтын медалга ээ болушкан. Beautiful pinch front headlock. Look at those emotions. Wow. The first Kyrgyz wrestler in the history in Greco-Roman wrestling to earn a gold medal match. Kudos to him, your world champion from Kyrgyzstan, Aksel Makhmudov. That was just brilliant. Pressure coming down in Batea, doing an attack. 4 points. Кубанып атабыз. Азыр ушундай карачкандай баардык эл жабыла келип, ушул балдарды жеңишке ээ болуп келген балдарды, ушу катышуучулар жалпы эле жеңишке ээ болобу, ээ болбойбу ал мааниге эмес. Ушул дүйнөлүк мелдешке барып катышып келген өзү жеңиш эмеспи? Мына ушул балдарыбызды биз кубануу менен күтүп отурабыз. Ушунча эл биз өзүбүз үй бүлөбүз менен келдик. Атасы, тайнеси, чоң атасы, үй жакта карындаштары, мына бир туугандарыбыз баарыбыз. Тайнеси болом. Бул кичекейиндери шыктуу болчу, көзүн жетчү, мынакей Кудай колдоп элдин керегине жарап, мындай жеңиштерге ээ болуп атыр. Бир эле бул эмес, мына ушунча отуруп ушул ийгиликке жетти бул бала. Кандай сезимдер болуп атат? Ички сезимдер менен бөлүшсөңүз. Абдан сонун сыймыктанабыз. Бардыгы кыргыз элимди куттуктайбыз. Акжол чемпионатқа кетип атканда чемпион болоруна ишендиңизби? Мен Акжол өзүңөр билесиңер 15 жылдан бери чемпионго, мына 7 жыл болуп атат. Ал айтып кеткен ата, сиз кыжалат болбоңуз, мен утамын муну депчи. Биз абдан кубанып атабыз. Бүгүнкү күн биз үчүн дагы аябай чоң жеңиштин күнү болуп атат. Биздин жоламаныбыз Ак Босогонун кулуну десек да болот. Ошол Ак Босогодогу шайыр апалар атайын ушул баланын келишин күтүп, биз дагы кубаныч менен күтүп атабыз. Бүгін баарыбыз кубанып турабыз. Баарыңыздарга дагы бир ирет ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү пресс жыйыныбызды ачык деп жарыялап, биринчи сөздү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун-басары Байсалов Эдил Жолдубаевичке беребиз. Биз көп сүйлөбөйбүз, анткени менин жалгыз эле бир милдетим бар. Ушул жерде Акжол, Жоламан, Амантур мына үч өңөргө жалпы ушул биздин мамлекетибиздин жетекчиси президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров жеке сиздерге ысык салам айтып, ушул бүгүн мына жеке кыргыз жерге жеңиш менен кайтып келгендериңер менен куттуктап, анан албетте биз мына жакынкы арада сиздерди жакшы даңазалап сыйлап сыймыктанганыбызга өзүбүз эми биздин төбөбүздү көккө жеткирдиңер. Урматтуу мекендештер, биздин спортчуларды дагы бир жолу белгилеп коелу. Баарыбыз кол чабын аябай жаңыртып турсак. Дүйнө чемпиону Акжол Махмудов, дүйнө чемпиону Жоломан Шаршембеков, коло медалдын ээси Амантур Исмаилов. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден ушинтип бизди жылуу жумшак тосуп алганыңыздарга.
терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Assalamu alaikum. Ушул жыйындын катышуучулары, урматтуу кыргыз элим. Ушундай бизди жылуу жумшак, ушу таттуу уйкуңуздардан калып, ушундай бизди тозолганыңыздарга биринчиден терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Барыңыздарга чоң рахмат. Assalamu alaikum. Барыңыздарга чоң рахмат. Келип жылуу жумшак тосолганыңыздарга. Сурооңузга жооп берип кетсем, биздин күрөш, негизи кыргыз күрөш, кыргыздардын күрөш деңгээли азыр ушунчалык жакшы деңгээлде өстү десек болот. Бунун бардыгы благодаря ушул биздин агайларыбызга, федерация командабызга, ошолордун аркасында ушул күрөштөр өсүп келүүдө да. Бул өзүнөн өзү пайда болуп калбайт. Бул күрөшкө ар бирибиздин кандай десек, эмгегибиз, ар бирибиздин кылган мээнетибиз төгүлөт. Aman geldiler balbanlar, altın medal alganlar. Hoş geldiler balbanlar, kola medal alganlar.